Баланын колу, мойну же бир жери күйгөн болсо, ата-эненин акысы калбаптыр бул балада деп айткандар бар. Баланын атанын балада бир жери күйүп калганына байланбастан эле акысы ар дайым болот. Бүгүн ушул чоң тайнелер, чоң апалар, чоң энелер ошентип айтып коюшат экен. Баланын бир жерде күйүгү болсо, ата-эненин акысы калбады дейт. Ата-энеси болот ар дайым, акысы болот ар дайым. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат го, сенин жалганчылыгыңдын белгиси дейт. Бир нерсени текшербей туруп ишенип кете бересиң да. Бүгүн карасаңыз, маалымат тармагы ушундай чыгат, ишенип кете берет да бардыгы. Чоң пропаганда болуп атат, чоң жалган болуп атат, бирөөгө доомат болуп атат, ишенип кете берет да. Билип турасың биякта аясында, күлүп эле карап турасың да, башка жолуң жок. Бүт эл 70-80% эл ишенип кетип атканга таң калып кетесиң да. Ушул жалган, баягы Гитлердин алда жүргөн адам айткан го. Эң чоң жалган дейт да. Уюштурулса бул дейт. Кайра айтыла берсе ишенип калат бардыгы. Кээде өзүм дагы ишенип калам деп айткан го. Ошого окшоп, урматтуу мекендештерим, айтайын дегеним, эже карындаштарым, баланын кайери күйбөсүн, ата-эненин акысы болот. Баланын дагы ата-эненин акысы болот. Ал күйүп кетеби, колу сынып калабы, буту сынып калабы айырмасы жок. Ата-эне бойдон, бала бойдон кала берет.